seni az düşmandan. Чаң учуруп, боз талада барам чуркап, алдыда тургансыды ажал курчап, артымда элим жерим атам экен, кан төктү коргоп сени Афганистан деп, Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн согушуп келген советтик жокерлер 1989-жылы 15 февралда чыгарылган. Мына ушул Ооган согушуна 34 жыл толуп отурат. Кечирээк бардым да 20 жаштарымда барган, 20 жашта. Менин Құралдаштарым болса 18 жаштарында барышты. Анан особый отдел деп койчу. Особист деп аларды бардыгы эле солдаттар жаман көрөт, жаман көрчү. Анын үстүнө башка улуттан мындай көп особый отделде кызмат кылган балдар болгон жок. Мен ошо Рязанский воздушно-десантный имени Маргелова училищага тапшырып, анан ошол жерден добровольный ким барат дегенде биринчи жашыруун эле да бул. Анан ошондо бир 7 бала кеткенбиз. Дип-курьер деп коет, ошо жогорку Кундуздан разведрота бар. Ошол жерден тиги планшет менен катташып баруу. Дайым эле связь болбойт. Кымбат баалуу приказдарды ошо дип-курьер 2 бала, бир өзбек улутундагы бала досум бар эле, Бахадыр деген. Ошол экөөбүз жеткирчүбүз. Рүстөм Жейналиев Жетегүс районунда төрүлгөн. Ала бала кезден ыржанды келип, чыйрак өсүп, кан күйгөн Ооган согушуна 20 жашында аттанган. Алгач даярдоо бөлүгүндө кызмат кылып, кийин согуштун очогуна чүйүп, жашыруун каттарды ташып жеткирген. Мына ошол жылдары ал атени тууган жер жөнүндө ырларды жазган. Мекениңдин ашсаң тарых барагын, анда сөзү өткөн ата бабаңдын, ыйык тутуп, сактап берген жериңди, чекте туруп, коргогонго жарагын. Бийик тоонун ашууларын карагын, анда сөөгү сенин ата бабаңдын, канын төгүп элин жерин сактаган, ошол элден кыргыз элим тарадың. Дагы бир жол ачып тарых барагын, аталардын алып ирдик сабагын, антка бекем жоокер болуп чегинбес, эл жериңдин намысына жарагын. Ала тоону мекендеп, жигити тулпар таптаган, эненин салтын улантып, кыздары учук саптаган деп, ардагер кан күйгөн согушту ыр саптарына калтырган. Эч качан согуш болбосун деп, мектеп окуучулар менен жолугушуп, согуштагы кыргыз жоокерлеринин эрдигин баяндап, жазган ырларын окуп берди. Жаз келгенде март-апрель айында кат жазамын чоң энеме айылга. Чейректерди 4-5 менен аяктап, каникулда барамын деп жайында. Жайда барсам чоң энемге айылга жардам берип колдон келчү жагына, данжын тагынган айылымды сагындым, араласам шагы ийилген багына. Улуу журтум бар болсун, элимде намыс ар болсун, акыл ой максат ишке ашып, тегерим бизге жар болсун деп, эч качан согуш болбосун, жергебизде тынчтык, асманыбыз ачык болсун. Ала тоону мекендеп, жигити тулпар таптаган, эненин салтын улантып, кыздары учук саптаган. Кутмандуу журтум бар болсун, элимде намыс ар болсун. Акыл ой максат ишке ашып, теңирим бизге жар болсун.